barlar menен анан эми бул бир ишкана азыр жетишсиз болуп атат бизде. Маска тиккенге. Булар күнүнө 5 миң, 10 миңден маска тигип атсак, анан бирок жетишпей атат да. Анан элибизге азыр бүгүнкү күндө эң абадай керек болуп аткан мына маскалар керек болуп атат да. Маска керек болуп атат. Ошон үчүн элге биз эмне жардам кылабыз деп ар кимибиз колдон келген жардамыбызды кылышыбыз керек. Мындай мезгилде урматтуу эжелер, карындаштарыбыз, кыздарыбыз эл үчүн да иштеш керек болуп атат. Барып силер барып үйгө жатып алсаңар, кой мен этат болоюн деп. Ким тигип берет бүгүнкү масканы да? Ошон үчүн мына сиздерден мен суранып келип атам. Биз да колдон келишинче колдойлу мына жетекчилер менен эме кылып, азыр bizde oşta işengen maska tege turgan uşul dastan işkanası anan buna silo gelse sizlerge üretip koysa şu işengen işkanası siler bolup atasın. Buna azı dünya yüzü boyunca maska problema bolup atat da. Şaharda aptekalarda bugün maskalar tükönüp atat. Elimiz tınсыздана başladı. Azlık түлүк продукты боюнча проблема эч кандай болбойт. Азыр un алып, картошка алып атышпайбы эме? Майларды алып атышпайбы талап. Ал проблема болбойт. Undu biz dastavka kılıp bereriz. Bizdin en oylongon, bizde tüysötkön uşu maska bolup atat da. Şoň üçin mına şaharыбыздын eli üçün, Oş oblastынын eli üçün mına siler jardam berбесеңер болбойт. Anam үйгө barıp, anam bardığımız bu oorunu jukturup, tuğanlarыбыз bala çaка jukturup alгандан ne gereği var bunun? Şoň üçin mına kolubuzdan emне келсе, ошо ишти аянбай кылышыбыз керек. Урматтуу Мурас ишканасынын коллективи. Мына биз дастан силсиле угуп жүрөсүздөр, билесиздер. Биз Россияга экспорт кылабыз. Биздин ишибиз аябай көп. Быйылкы жылга биз заказды толугу менен алганбыз. Жүктөргө азыр эч кандай ограничение жок. Биз азыр деле тиксек биздин жүк кете берет. Бирок кырдаалга жараша азыр биз туура түшүнүп, өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул пандемия деп атат, 150 мамлекетке таркап атат. Анан биз ушу кичинекей Кыргызстаныбызды өзүбүз ушул жерден колдон келип туруп, шаарда ушундай килейген эки ишкана болуп тургандан кийин кайдыгер мамиле кылсак туура эмес болуп калат деп биз ушундай чечимге келдик болду. Ошо элге азыр биз мүмкүн болушунча күнү түнү иштеп атабыз да. Кыздарыбыз туура түшүнүп азыркы убакта мына иштеп берели деп атышат бардыгы. Иштеп берели деп атышат. Ошол үчүн силерден да суранып кетебиз. Сиздер дагы иштеп бериңиздер, жардам бериңиздер. Биз жалгыздык кылып атабыз азырчы. İşteyiz bece? Кандай сурагыңар бар, айтпа. Un керекпи, май керекпи, кандай кыйналып атасыңар, ошол нерсе айтпа. Жок, баягы ала албай калдым, кыйынчылык. Бул жактагы сектегилер ошондой айтты да. Lan az mınday alayım, sözümü bölüp koydum ya çekimleri. Az mınday narkı sektorlar ayıp atat, un un tükönüp kalıp atat dedi. Un 1350'den aşpaydı. Az alarga da kayttım, 60-70 kap işkanasına jetkizip berem ki jetekçi akırın aylığından eme kılıp durup parmak gibi kutu olup koydu. 1350'den. Bir kaptan gerekli, iki kaptan gerekli. Silerge dağı biz alıp keldirip bereyim. Makul mu? Emne gerek olsun. Tınсыздан bağlı, azık tülük jağından tınсыздан baş gerek de. Makul mu? Biz daha oşal alıp keleylik, inanan aylığınlarda jetekçiler al işkanaga aparıp tövüp koydu. Makul mu? 1350'den bir kap gerek, iki kap gerek mi? Biz şu жерге alıp keldirip beremiz. Ben aytım, bu produktu kuday birse problema oldu. Ebe oşonda jardam beriңиздер. Makul mu? Ben ketip kalbagıla koyamam. Var тынчыганда келем деп. Кудай сактасын. Кудай болот. Анан мындай жалак болбогула анданчы. Бизге эч нерсе калбаса да биз жардам беребиз. Мына азык ачык айтайын, мына дастан жоргочулушкене бул мыналдан тиккендей маскадан пайда калбайт деп атат да. Бирок шаар үчүн, эл үчүн иштеп атат кыздар деп атат да. Чынын айтыш керек. Макулбу? Эме кылып туруп, силер дагы эме жетекчиңерди кыйнабай мындай пайда же айлыгыңарда кичине түшүрүшү мүмкүн. Бирок кылган кызматыбыз Аллах Тааладан кайтсын, эл үчүн деп туруп иштеп бериш керек. Шаарыбыз үчүн, Bir ay, 10 gün, 15 gün деген убакыт эчтеке болбойт да. Туурабы? Анан мында ачык айтайын, кыйналган мындай жардамга муктаждар болсо, действительно мында кыйналып атам, жардамга муктаж болсо, мен жардам берейин аларга. Вот турбу мындай. Карап, арыз берсеңер, мен шаардын бизден мындай эки үй бүлөгө мындай колдон келген жардамыбызды кылайын. Акчалайбы, кандай болсо мен жардам берейин. Мен бардыгына бергенге мүмкүнчүлүк жок, бирок ушул стимул болсун, ушул мындай өзүңөр карап мынага мен жардам берсиңиз десеңер мен берейин. 5 миң, 10 миң сомдон мындай жардам берейин. Бул менин кызыктыруучу сыйлык дегендей көрөсүң. Макулбу? Ошондой кылайын, шаарыбыздын элине жардам бериңиздер. Аяжа,
жардам берели. Бардыгы түшүндүм мындай. Ушул эжелер кармайт да кыздарды, Кудай кааласа. Арбагына кетип калбагыла. Азыр биз дагы болгон аракетибизди кылайлы. Негизгиси ошо силер тиге турган материалдарды жардам берүү.